2025 жыл муфтият үчүн жеңил жыл болбогондугун ачык айтып коюшубуз керек. Бул жыл диний тармакта олуттуу сыноолор, ошол эле учурда тарыхый чечимдер менен биргеликте ийгиликтүү иштер менен да коштолду. Эң оболу 10 жылдан ашуун убакыттан бери коомчулукта талкууланып, бирок чечилбей келген дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынышы өзгөчө белгилегим келет. Бул мыйзам Азирети муфтийибиз Абдулазиз Кары баш болгон аалымдардын, диний ишмерлердин активдүү катышуусу менен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаровдун жеке көзөмөлүндө өтө кызуу жана жоопкерчиликтүү талкуулардын негизинде кабыл алынды. Аталган мыйзамдын алкагында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын макамы дагы жогорулатылды, мыйзам чегинде бекитилди. Бул укуктук нукка, бул кадам мамлекет менен диндин ортосундагы мамилени жаңы, так укуктук нукка салды деп ишенимдүү айта алабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаровдун колдоосу менен 2025 жылдын 9-13 сентябрында Бишкек шаарында Түрк тилдүү мамлекеттер уюмунун муфтийлер кеңешинин саммити эң жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Бул иш-чара Кыргызстан үчүн чоң аброй болуп, өлкөбүздүн диний тармактагы тажрыйбасын эл аралык деңгээлде көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Ошондой эле ажылыкты уюштуруу маселесинде дагы жакшы жылыштар бар экенин көрүп жатабыз. Зыяратчыларга түзүлгөн шарттар жылдан жылга жакшырылып, уюштуруучулук иштер так, ыраттуу жүргүзүлүүдө. Бул көп жылдык эмгектин жыйынтыгы деп айтсак болот. Ушул жерде баса белгилеп кете турган дагы бир маселе бар. Урматтуу өлкө башчыбыздын түз колдоосу менен ажыга баруучу зыяратчылар үчүн Сауд Араб падышалыгынын Ыйык Мекке шаарында 300-гө жакын орундуу мейманкананын курулушу тарыхый жана стратегиялык мааниге ээ кадам болду. Бул Кыргызстандын ажылык уюштуруу тарыхындагы биринчи чоң башталган алгачкы чыйыр десек болот. Эгерде мындан кийинки келе турган өлкө башчылар, ошондой эле мекенчил, меценат демөөрчүлөр бул демилгенди убантып колго ала турган болсо, келечекте кыргызстандык ажылар толугу менен туруктуу жайгаша турган өзүбүздүн мейманканага айланат деген ишеним бар. Бул өз кезегинде ажылыкты уюштуруунун сапатын дагы жогорулатып, зыяратчылар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өбөлгө болот. 2025 жыл дагы бир маанилүү жаңылык менен эсте калды. Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу имамдар муфтияттын, баса белгилеп коюш керек, муфтияттын эсебинен айлык акы ала баштады. Албетте бул чечим коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты, сын пикирлер дагы айтылды. Бирок мунун негизги максаты дин кызматкерлеринин социалдык абалын жакшыртуу, жоопкерчилигин күчөтүү жана диний ишти системалуу нукка салуу экенин баса белгилеп кетким келет. Жыйынтыктап айтканда 2025 жылы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен мамлекеттин ортосундагы өз ара ишенимге негизделген кызматташуунун жакшы үлгүсүн көрсөтө алды. Сөздүн аягында сиздерге аткарган ак ниет эмгегиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Алдыдагы ишенимиңиздерге ийгилик, сабырдуулук жана бекем ден соолук каалайм. Алла таала ишибизге, элибизге ынтымак, өлкөбүзгө тынчтык берсин. Муфтияттын ишине ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Капалбаев Октябрь Эркинович. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын дин иштери жана этносторалык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин тарабынан жүргүзүлгөн иштердин алкагында бул жылы алгылыктуу иштер жасалды. Атап айтканда, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам мамлекеттеги диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу максатында иштелип чыгып, алардын каттоосу, лицензиялашы жана коомдук ишмердүүлүгү боюнча так жоболорду белгиледи. Бул мыйзам дин менен мамлекеттик түзүмдүн өз ара аракетин аныктап, диний ишмердүүлүктөрдү уюштурууда мамлекеттик көзөмөлдү камсыз кылууга механизмдерди киргизди. Улуттук агенттик диний уюмдар менен тыгыз кызматташып, алардын мамлекеттик каттоосун жүргүзүү, ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө иштерин аткарат. Ошондой эле агенттик коомчулукта диний билим берүү жана маданий иш-чараларды уюштурууга көмөктөшүп, коомдук биримдикти жана бейпилдикти сактоого багытталган диалог жүргүзөт. Улуттук агенттик ар дайым муфтиятты колдоп, коштоп, өз салымын кошуп келет. Муфтият менен биргеликте диний иш-чараларды уюштурууда, анын ичинде ажылык жана умра сапарларын өткөрүүдө иш алып барып келебиз. Бул тартиптин алкагында өлкөдө диний билим берүүнүн сапаты жана жеткиликтүүлүгү жогорулатылып жатат. Сауд Арабия падышачылыгына зыярат кылууну уюштуруу жана өткөрүү тартиби бекитилип, бул тартиптин алкагында 47 умра компаниясы аккредитациядан өттү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу менен Түрк мамлекеттер уюмунун мусулмандардын жетекчилеринин 6-чы жыйыны ийгиликтүү өттү. Бишкек шаарында жана облустарда айт намаздарын уюштуруу көзөмөлгө алынып, жөнгө салынды.
Жыйынтыктап айтканда, улуттук агенттик менен муфтияттын биргеликте жүргүзгөн иштери өлкөдө дин тутуу эркиндигин сактоого, радикализмге каршы алдын алуу иштерин жүргүзүүгө, этностор аралык ынтымакты бекемдөөгө жана коомдук бейпилдикти камсыздоого багытталган. Бул аракеттердин натыйжасында Кыргызстан дин тутуу эркиндиги жана этностор аралык ынтымакты сактоого туруктуу мамлекет катары бекемделет демекчибиз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, биздин максат ушул ишмердүүлүктү мындан ары дагы күчөтүү, жарандардын руханий муктаждыктарын камсыз кылуу жана коомубузда ынтымакты бекемдөө. Биздин биргелешкен аракеттер аркылуу муфтияттын кадыр баркын көтөрүп, ислам динин тутунган жарандардын башын муфтияттын алдында бириктирүү маанилүү экендигин белгилеп кетмекчимин. Кудайым баарыбызды колдоп, иштерибизге ийгиликтерди берсин. Чоң рахмат.